Ак калпак баярдан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими, ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, муундан муунга өтүп келет. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, байрамдарга, жумушка, кыскача кадимки турмуш тиричилигинде кийишет. Ошондой эле Кыргызстан спортчуларынын эл аралык спорт мелдештериндеги парадтын формаларына сөзсүз түрдө калпак кирет. Калпак бирдей эле болот, бирок аны жашына карап дагы кийишет. Калпактагы оюмдар дагы чоң роль ойнойт. Анда тоо текенин, күн нурунун, умай эненин, бугунун жана башкалардын оюмдары тартылган. Кыргыз калпагы бир жагынан турмуш жашоого ыңгайлуу. Аптада күндөн, ызгаарда сууктан сактаган, жеңил, ошол эле убакта олуттуу, салмагы оор эмес баш кийим. Ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө 2011 жылы майрамдала баштаган. Кийинчерээк Жогорку Кеңеш тарабынан 2016 жылдын 29 июнунда улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, элдин патриоттук сезимдерин ойготуу үчүн кабыл алынган. Ар бир кыргыз өзүнүн улуттук баш кийимин барктап, сакташы керек. Эр жигиттердин баардыгы ушул калпакты башка элдерге таанытып, ар бир жаштарга ошондой эле муунда мурас болуп, салтыбыз сактала берсин демекчимин.